Президент Садыр Жапаров аялдардын эл аралык күнүн утурлай өлкөнүн бардык аймактарынан келген ар кыл кесиптин өкүлдөрү менен жолугушту. Алар мамлекеттин ар тармакта өнүгүшүнө салым кошуп жаткан айымдар. Мамлекет башчы жолугушууга эл арасында кадыр баркка ээ болуп, күнүмдүк турмушта чыныгы баатырдыкты көрсөткөн өз кесибинин мыкты өкүлдөрү чакырылганын билдирди. Президент муну менен бирге ар бир адамдын жашоосундагы эненин ордун жана мээримин баса белгилеп, алар эч качан ыйлабай, көздөрү бакытка толуп турушун каалады. Айымдардын эл аралык күнүн белгилөөнүн урматына жана өлкөнүн өнүгүшүнө кошкон салым үчүн иш-чаранын катышуучуларына президенттин энчилүү кол сааттары тапшырылды. Бүгүнкү майрамдык жолугушууга өтө тандалган адамдарды чакырдык. Абдан ойлондук. Мен жана башында дагы айтып кеттим. Ар кыл тармактан болушсун дедик. Тандалма болбосун дедик. Тааныш билиштик кылбасын дедик. Ушинтип тандап алдык. Араңыздарда китепканачы бар, ветеринар бар, почта кызматкери бар, троллейбустун айдоочусу бар, техник, крановщик, сварщик болуп иштеген эже бар, куткаруучу, ишкер, социалдык кызматкер, мугалим, акушер, фельдшер жана өлкөбүздүн коопсуздугун камсыз кылган атайын органдарда иштеген айымдар да бар. Бирөөңүздөр да мамлекеттик чиновник эмессиздер. Бүгүнкү убакта ошентип эл арасында кадыр баркка ээ болгон өз кесибинин мыкты кызматкер айымдары чакырылды. Мен көбүрөөк карапайым калкты колдосом деймин. Карапайым калкка басым жасагым келет. Урматтуу апалар, эже карындаштар, баарыңыздар мактоого жана сыймыктанууга татыктуусуздар. Адал эмгектин, таза мээнеттин акыбети сөзсүз кайтат. Андыктан ишиңиздерде ийгиликтерди, бекем ден соолук жана үй бүлөлүк бакыт каалайм. Энелер гана өзүнүн балдарына эң биринчи кадамдарынан тартып, мыкты адамдык сапаттарды бере алат. Эгерде балдарыбыз үй бүлөдө жакшы тарбия алса, улууларга, анын ичинде өзүнүн ата-энесине урмат көрсөтүүнү, өлкөнүн кызыкчылыгы үчүн тырышып ак ниет иштөөнү үйрөнсө, мындан коом утушка гана ээ болобуз. Үй бүлөңүздөрдүн алдында ар дайым бар болуңуздар, ажарлуу жүзүңүздөрдөн кубанычтын нуру төгүлүп турсун. Сиздерге бекем ден соолук, берекелүү узун өмүр каалаймын. Президентти мен түбүз менен жолукканда жана толкундандым. Мындайды күткөн эмесмин. Мен ошо Ысык көл областы боюнча ошо мен ушул кечеге чакырат деп да ойлогон эмесмин. Толкундануу менен кабыл алдым, бирок кече жакшы өттү. Президентибиз өзү сыймыктануу менен бизди куттуктады. Ошо көңүл бурганына чоң рахмат. Эмгегим менен, ушул кесибим менен дайыма сыймыктанып келе жатам. Менин жаш кезегимдеги кыялым орундалып келе жатат. Аялдардын ийкемдүүлүгү, аялдардын жакшы ойчулдуктары, жакшы кыймыл аракеттери негизинен эркектерге бирге иштегенге ар кандай мезгилде керек. Ошон үчүн мен милицияны эркектер гана иштеш керек дебейм, аялдар дагы иштесе эң сонун болот.